Президент Садыр Жапаровдун Кыргызстан Баткен облусунан башталат деген чакырыгынын негизинде Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, аймактын тургундары жеңилдиктерге да ээ болгон. Ушул тапта мамлекеттин баардык аракети мүмкүнчүлүктөрү Баткенди өнүктүрүүгө багытталган. Жолдор салынып, турак үйлөр курулуп, таза суу жана инфратүзүмдү жакшыртуу сыяктуу бир катар алгылыктуу иштер бар. Ал ортодо ички жана тышкы инвесторлорду тартуу боюнча жергиликтүү бийликтин аткарган иштери дагы үлгү болорлук. Бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнү эске алуу менен район шаарлардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында өзүбүз дагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү демөөрчүлүктөрдүн колдоосу менен ар тараптуу иштерди алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө 20 иш-чара 100 миллион сомго ишке ашырылды. Мисалы, Баткен районунун Аксай айыл аймагында доктор Али демөөрчүлүгү менен социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 100 үй бүлөгө курулуш иштери жүрүп жатат. Облустун аймагында 5 кичи кесиптердин курулуш иштери жүрүүдө. Лейлек районунда 100 миллион акча долларын ашык ири инвестициялык долбоор Түркия Республикасы менен биргеликте ишке киргизилди. Анын ичинен той жайлоо кесибинин курулушу, Разаков шаарынын аэропортунун модернизациялоо, ирригациялык канал жана 4,5 километр туннель салынат. Жыйынтыгында 4500 гектар жер өздөштүрүлөт. Баткендин тагдыры Кыргызстандын тагдырына тете экенин белгилеген президент облустун ар бир жаранына жакындан жардам берүү керектигине токтолуп, аймактагы ар бир айыл өкмөт акимдерге эл менен жакын болуу талабын койду. Мамлекет башчысы белгилегендей, айрым облустардагы жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта иштебегендиги үчүн жарандар агылып, арызданып келген жагдайлар көп. Чүйдө бул жаатта берилген тапшырмалар эң начар аткарылганын айткан президент Садыр Жапаров облустагы президенттин өкүлү Нурил Алымбаевка ишти күчөтүүнү тапшырды. Президенттин министрлер кабинетинин төрагасынын жана орун басарларынын президенттин администрациясынын жетекчилигинин тапшырмаларынын саны бүгүнкү күнгө чейин 5779 түзгөн. Мунун ичине мөөнөтү өтүп аткарылбай турганы 5,2% түзөт. Бул боюнча аймактардан начар көрсөткүч Чүй областында катталды. Чүй облусунун өкүлү, Чүй облустагы өкүлүбүз туруңузчу. Эмне үчүн сизде мындай начар көрсөткүч болуп атат? Сиздин мамлекеттик кызматтарда тажрыйбаңыз башкаларга салыштырмалуу, башка өкүлдөргө өтө көп. Сиз бул боюнча ишти алдыга жылдырышыңыз керек. Чүй облусунда башка облустарга караганда бардык мүмкүнчүлүктөр, бардык шарттар бар да сизде. Чүй облусу эң алдыңкы орунда турушуңуз керек болчу. Тескерисинче сиз 7-орунга түшүп калдыңыз башка облустарга салыштырмалуу. Кагаздарда, иш кагаздарыңыздарда, иш башкармалыгыңыздарда абдан начар болуп атат. Бул боюнча ишти күчөтүңүз. Бир эле республикалык бюджетти же облустук райондук өнүктүрүү фондунун акча каражаттарын карай бербей, жеке демөөрчүлөр менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде жүрүп жаткан иштер Ысык көл районунда дагы бар. Жергиликтүү бюджеттерин көлөмдөрүнүн өсүшүнө шарт түзүү максатында чечкиндүү иштерди алып баруу үчүн райондук салык кызматына маалыматтарды өткөрүп берип жатабыз. Районубузда биз стихиялуу, мыйзамсыз уюшулган таштанды таштоочу жайларды иретке келтирүү жана таштанды полигондорунун санын азайтуу боюнча дагы бир топ иштерди алып баруудабыз. Ар бир айылда бирден таштанды полигон олуштурбастан райондо 4-5 канатта жерге таштанды таштоочу жай олуштуралы деп, жалпы суммасы 13 миллион сомду камтыган Хелветас жана өнүктүрүү саясаты институтунун пилоттук долбоорунун алкагында Кумбел жана Темир айыл өкмөттөрүнүн таштанды полигондору жабылып, аталган айылдардын таштандылары Бош Тери айыл аймагынын таштанды төгүүчү жайына төгүлүүдө. Кара Суу районунун Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн башчысы Зарлык Тургунбаев жарым жылдагы аткарылган иштер тууралуу баяндама жасап, муниципалдык кызматкерлерди жумушка алууда компьютердик тестирлөөнү жөнөкөйлөштүрүүнү суранды. Мамлекет башчысы 1-июлдан баштап кагаз алып бербейбиз деген милдет коюлганын, бирок көпчүлүк министрликтер, агенттиктер, борбордук органдар бүгүнкү күнгө чейин электрондук өкмөткө өтө албай жатканын белгиледи. Компьютер көтөрүлү деп атабыз, планшет колдонулу деп атабыз. Кайра тескерисинче биз күчөтүшүбүз керек да. Мына ар бириңердин алдыңарда тонналаган кагаздар жатат. Ручка, блокнотторду колдоносуңар. Мына менин алдымда эчтеке жок. Бир ручка кагаз колдонбойм, блокнот колдонбойм. Мына монун ичине бардыгы батат. Тескерисинче компьютерге өткүлө да. Мына мен 1-июлдан баштап биз кагаз алып бербейбиз дегенбиз. Бирок дагы деле тилекке каршы көпчүлүк министрликтер, агенттиктер, баягы борбордук органдар бүгүнкү күнгө чейин ошо өтө албай атасыңар да электрондук өкмөткө. Кайра тескерисинче күчөтүшүбүз керек. Жыйын соңунда президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Айжан Омолдошова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.